Баарына салам. Бизге өтө кызык болуп турат. Силер да хакер болууну ичиңерден кыялдансаңар керек. Бир элестетип көрүңүз. Бардык соц тармактар алаканыңызда. Эң популярдуу аталган сайттарды башкарып жатасыз. Каалаган тиркемеңизди колдоно аласыз. Кандай гана сонун кыялдар, туурабы? Бирок ал үчүн биринчиден сизде жетерлик билим болуусу керек. Жана экинчиден ушул аркылуу кармалып калсаңыз, мыйзам алдында жоопко тартыласыз. Ошентсе деле бул нерседен коркпогон жаш жеткинчектер бар. Бул видеодо ушундай уникалдуу жетенектер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе, кеттик. Джеймс Джонатан виртуалдуу дүйнөдө коргонуусу эң мыкты болгон организациялардын сап башында турган АКШнын коргонуу министрлиги Пентагондун маалымат түзүмдөрүн бузуу мүмкүн эместей туюлганы менен Джеймс Джонатан муну ишке ашырган. Бул ишти аткарганда ал канчада эле билесизби? Болгону 15 жашта болгон. Бирок бул башталышы гана. Андан кийин ал NASA компаниясына чабуул жасаган. Ал серверге эркин кирип, бир канча жашыруун файлдарды көчүрүп алганга да жетишкен. NASA бул хакерди кармоо үчүн өтө чоң масштабдагы операцияны уюштурган жана Джонатанды кармашкан. Жыйынтыгында NASA $1,700,000 чыгашага учураган. Бирок ал жеткинчек болгондуктан 6 айга гана эркиндигинен ажыратылып, компьютер колдонуусуна тыюу салышкан. Бетти Дэвис бир жолу Лондондо өткөн экспериментке катышып, коомдук жайлардагы Wi-Fi'дын коркунучтарын изилдешкен. Бул жеткинчектин тапшырмасы болсо өз алдынча парольсуз тармакка туташуу болгон. Кандай ойлойсуңар? Бул анын колунан келдиби? Болгондо да кандай? Өтө тез болгон. Ал Google'га кирип издегенде 11 миллиондон ашык маалымат чыккан. Бирок ал 1-2-өсүн гана көрүп, 10 мүнөт 54 секунд аралыгында тармакка туташа алган. Ошону менен бирге тармак аркылуу кандай маалыматтар кирип чыгып жаткандыгын көрө алган. Элестетиңиз, сиз Wi-Fi менен интернеттен видео көрүп жатасыз. Аны башка бир жетенек кыз сырттан көзөмөлдөп турат. Кандай сонун, туурабы? Андыктан коомдук жайлардагы интернеттен абайлаңыз. Кевин Митник. Бул кибер кылмышкер аталган баланын тарыхы өтө кызык. Анткени ал коомдук транспорттордун кызматын бекер колдонгусу келген. 12 жашында ал Лос-Анджелестогу автобус системасын бузуп кирип, жасалма документ жасаган. Кийинчерээк ал уюлдук телефондордун мошеннигине айланган. Илгерки таксофондордон ал каалаган жагына бекер чала алган. Кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, бир канча жыл өткөндөн кийин өлкөдө аны издөө башталган. Бир канча чоң компаниялардын тармактарына кирип жана тиркемелерин уурдаганга шектелип. Бирок ал ушуну менен чектелген эмес. Ошол маалдын гигант компаниялары аталган Nokia жана Motorola'га чабуул жасаган. Бул иши өтө олуттуу деп эсептелип, 5 жылдык эркинен ажыратылган. Кристофер фон Хостел. Бул 5 жаштагы бала да өтө кыйын болгон. Тарыхын карай турган болсок, бул бала атасы менен PlayStation ойночу. Бирок атасы ачкөздүк кылып өзүнүн оюндарына пароль коюп салган. Бир күнү баласы үйдө жалгыз калып, оюн ойногусу келип, атасынын аккаунтуна кирет да, ал жерден пароль сураганда, башка бир жолдор менен ачып алат. Жана муну Xbox компаниясы байкап калып, үйгө келип сурашканда баласы кылган нерселерин айтып берет. Ошондон кийин атасы да Кристоферге олуттуу мамиле жасай баштайт. Алма сабагынан алыс түшпөйт деген ушул болсо керек. Анткени атасы да компьютердик коопсуздук боюнча адис болгон. Сайфи, 10 жаштагы хакер кыз. Ал Android жана iOS операциондук системасында кээ бир тиркемелерге өзгөчөлүктөрдү киргизген. Биринчи жолу фермер деген оюндун аялуу жерин таап чыккан. Ал жерде виртуалдык үрөндүн өсүш үчүн убакыт талап кылынган. Бирок ал күтүүнү каалабагандыктан башка жолун ойлогон. Эгерде телефондун Wi-Fi'ын өчүрүп, анын саатын алдыга жылдыра турган болсок, аны оюн убакыт өткөн сыяктуу кабыл алган. Бул нерсе ойлоп табуучулардын да башына келген эмес. Ушунун менен гана чектелбестен ал башка оюндардын да алсыз жактарын изилдеген жана бул кибер эмгеги үчүн акчалай сыйлыктарды да алган. Ал эми ойлоп табуучулар болсо өздөрүнүн каталарын үстүндө иштөөнү улантышкан.